Mına balıklar mına. Kırılıp kalgan mına. Başım var mı ki odardalar monda balır bulup gitken sassık ketken mına. Негізі мақсатыбыз ишкерлерге тосуу эмес, биздер колдойбуз ишкерлерди. Азыр жолду келатканда көрдүңөр, канча адам турат? Жолду карап 15 адам карап өтүп турат. Ошоларда бирөөнүн туугандары, бирөөнүн балдары, бирөөнүн кыздары да. Анан Нарын дарыяда эми мен ойлойм да, Кудайдын берген белеги да бул Нарын дарыя. Өзүнүн балыгы менен берген, өзүнүн азык түлүгү менен берген туурабы? Ушуну жесин. Анан бизде канча ишкер алды лицензияны? Ташкөмүр суу сактагычында 4 чарбага берилди. Негиз жок, негиз канча ишкерге лицензия бердиңиз? Нарын дарыясында токтогул суу сактагыч. 30 болду. 700 каяктан маалымат берди? Бул токтогул суу сактагыч. Ушуну бир сырттан алып келип, эксперттерди, ошо батыш өлкөлөрү, Япониябы жок дегенде, же Кореябы алып келип туруп бир тыянак кылса болобу? Ушул жактардан пробаны алып, ошол канчалык деңгээлде элдин ден соолугуна таасирин тийгизип атат. Эзесин рейстерде катталган бул. Ошолордон бери карайбыз. Корм боюнча келип аткан жемдер боюнча. Жем дагы ошондой эле тартиптенет. Жем келатканда биз ошонусун баарын карайбыз. Алар анткени жем биздин эзестин калпагынан келбейт. Балык чарбадан оору чыкпайт деп кепилдик бере аласыңарбы? Адамга жоктан оору жок. Жок, негизи балык чарбадан. Кепилдик эми бул такай биз көзөмөлдү мониторинг жүргүзүп атабыз. Ошол биз гана эмес, суу боюнча жаратылыш ресурстары министрлиги да жүргүзүп атат. Мына теги Минздравдан да жүргүзүп атат. Ошондон туш тараптан. 2021-жылы 2 садоктон баштаганбыз. 2 садок. Азыркы күндө бул жерде бизде азыр 19 садок. Циркуляция болуп. Раз эгерде эмди андын инсандын ден соолугуна зыян болсо, аны токтотуш керек. Аны токтотобуз. Анан мына азыр сиздер айтып атпайсызбы, жем жана бирөөнүн айткандары бар. Эмне менен багасыздар өзү? Ана кийин могу көйгөйлөр жергиликтүү калк бизге келип атат. Эмне үчүн силер ушуну билбейсиңерби? Биз эми сиздерди карап калып атабыз. Сиздерден бизге менен маалымат жок болуп калат. Ушул конкурска берерде жобозо статистиканы менетиңиздерди түшүнүп, статистика боюнча жакынкы биздин кошуна шаар деле Кара Көл шаары менен Таш көмүрдөн ылдыйкы шаарларды көрүңүздөр. Таш көмүр, Шамалса, Үч Коргон, Кетти ушул бойдон статистиканы мен уксат 5 жыл дебейин, 3 жылдык статистиканы карап көрүңүздөр. Мына азыр департамент биз Минсельхозго да кат жазганбыз, Горкеңеш кеңеш депутаттар. Ответин алганбыз. Бирок мына азыркы жогорку кеңештин депутаттары көтөрүп аткан маселени биз 200% колдойбуз. Эмнеге дегенде жергиликтүү эл бүгүнкү күндө мына 20 канча адам боор оорусуна ооруган болсо, бүгүнкү күндө 500дөн ашып атат. Атым чарбаны банагал. Мен деле келечек ойлонуп атам дептен балдарын үйрөнүп жашайт берип. Кандай болуп атат? Мага да капкаранкы оорулар кайдан пайда болуп атат? Жакшынакай илгери гепатиттер оору Республикасынын башкы ветеринарный инспектор катары мен сиздерге айтайын. Мен эртең баргандан баштап мен өзүмдүн специалисттердин кайра жөнөкөй жумачында келип бүгүн да проба алынды. Дагы алышам. Эгерде ушул жерде сиздердин ден соолугуңуздарга зыян келтире турган бир нерсе аныктала турган болсо, ошол лабораторияны жыйып турган. Балык чарба бир күндө иштебейт, токтотом мен өзүм.